Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жол каналы. Бүгін сіздерге туғандар 10 гектар сатылуучу айдоо жерин көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Петровканын кире бериши жана Кызылыйкага карап кеткен көчөнүн кесилишинде турам туғандар. Так, сиздер ушул жерден өйдө карай жүрөсүздөр. Поезд жолдон өткөндөн кийин эле оң тарапты карай жүрсөңүздөр, оң тарапка карай кирген көчө бар туғандар, жол. Ошол менен кирсеңиздер эле айдоо жерибиз жайгашкан. Ориентирди туғандар, бұл чоң трасса менен келатып, могу партнер нефтке алсаңыздар болот. Туғандар ушун жандагы эле көчө менен поезд жол тарапка өйдө карай жүрө бересиздер. Петровканы өйдө карай келип, туғандар поезд жолун өтүп, оң тарапты карай келсеңиздер, батышты карай кирген мондай жол бар туғандар. Жол менен келесиздер. 500 метрге жеткен аралыкка келсеңиздер, мондай арык жол мондайдан айланып, мынакей бүгүнкү айдоо жерге келип каласыздар туғандар. Мынакей бул жер бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу айдоо жер болуп калат. Жалпысынан аянты 10 гектар. Сууну мынакей могу арыктан ичет. Суу бул жака келет экен. Жайларында азыр өйдөрөккө барып да толугураак маалыматын берем тугандар. Мынакей эң эле түндүк чек арасы бул жолго чейин болуп калат. Трактор жана башка транспорт менен келгенге мынакей шарт бар. Азыркы учурда кыш айы болгонуна байланыштуу бир аз жолдор улай экен. Негизинен жайларында кургак болуп, транспорт менен кенен келип кеткенге шарт бар экен тугандар. Анан мынакей бул айдоо жерибиздин көрүнүшү. Өйдө тарабы могу дарактардан өйдөрөктөн болот. Азыр барып сиздерге ал жагындагы чек арасын көргөзөм. Чыгыш тарабы бул жерден и түндүк чек арасы могу жолдон тугандар. Ары жагы могу дарактарга жетип калат экен тугандар, бул жактагы. 10 гектар документи боюнча жашыл китеби бар. Негизи айдоо жерлерге жашыл китеп. И өйдө тарап тугандар поезд жолдун өйдөрөгү малина, клубника үчүн жакшы вариант. Негизинен андан башка дагы жүгөрү, беде, арпа, буудай бардык эле өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди эккендер бар экен бул жакта тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Эми сиздерге азыр өйдө тарабына чыгып, бул тараптан калган маалыматтарын бир чекеден берейин тугандар. Негизинен мынакей ушундай түз тегиз болгон 10 гектар айдоо жери. Мынакей тугандар бул айдоо жерибиздин өйдөнкү түштүк чек арасы болуп калат. Эң эле түштүк чек арасы бул дарактардын бүткөн жеринен. И сууну мынакей бул арык менен ушул арыктан ичет. Эң эле негизи арыктардын бири ушул экен. Азыр бул жерге тугандар жайларында суунун агып турган видеосу бар экен. Ошону да коюп кетем. Карап көрсөңүздөр болот. Мына бурчка коюп коем. Бул жерде арык. Дагы эмне маалыматы? Арыктан суу келет. Анан тугандар жайларында могу дарактар баары жалбырагын салып, түбү салкын. Биякта жерде иштеген адамдар үчүн өтө жакшы жер болот экен. Могу жерлери тугандар. Жанагындай вагон алып келип коесуздарбы дагы кошумча. Мынакей бул жер деле ушул айдоо жер ээсине караштуу. Ушул дарактардын бүткөн жерине чейин 10 гектар айдоо жердин ичине кирет тугандар. Анан мынакей бул айдоо жерибиздин көрүнүшү. Тегиз түз болгон 10 гектар айдоо жер. Негизинен бир 80% тугандар мындай көз менен эле мындай эсептеп ченеп атам. 90% айдалып даярдалыптыр. А бул жакта бир 10-15% жайында мына арпа. Могу жашыл арпа экен. Эң эле батыш чек арасы могу арык окшогон жерди көрүп атасыздарбы? Ошо менен ылдый карай кетет. Бул жактан могу бактар, ылдый жак жана көргөзгөн жолго чейин тугандар. Көргөзгөн жолго чейин. Дагы эмне маалыматы? Жана айткандай документтери боюнча жашыл китеп. Айдоо жерлерди көзү жашыл китеп даяр. Налогтору төлөнгөн, алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт тугандар. Бул жагында арпа себилген экен. Анан негизинен видеонун башында айткандай малина, клубника, же болбосо башка жер жемиш, беде сепкендерди кошуналар тугандар. Бедеге деле жакшы вариант. 10 гектар тугандар, малыңыздар көп болсо өтө жакшы вариант. 10 гектар айдоо жери. Мына эң эле так батыш чек арасы бул арыктарга чейин тугандар. Мына өйдө жагынан арыктан суу келип, ушул арык менен айдоо жер суугарылат. Дагы эмне маалыматы? Бул 10 гектар айдоо жердин гектары $5000. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп жазылып турат.
звонок кылып сүйлөшүп дагы толугураак маалыматны ээлер менен биргеликте алсаңыздар болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.